Бүгүн өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында, башкача конституциясында анын тийиштүү беренесинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил катарында кыргыз тили көрсөтүлгөн. Ал эми расмий тил катарында орус тили белгиленген. Бул эки баалуулук кыргыз элинин, кыргыз өлкөсүнүн кайталангыс улуу баалуулуктарынын бири. Өзүңүздөр жакшы билгендей, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга ылайык мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү максатында бир нече иш-чаралар өткөрүлдү. Буга чейин башкача айтканда 2014-20 жылдарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынган. Ошол улуттук программанын эң башкы бөлүмү бул мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жүйөрөсүндө мамлекеттик тилди колдонууга арналган. Ошонун негизинде ноябрь айында өкмөттүн 757 токтомун жарык көргөн. Бул токтомго ылайык 1 марттан баштап 5 айдын ичинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлери атайын мамлекеттик кыргыз тил системасы аркылуу сынактан өтүш керек. Кыргыз тил системасы эл аралык стандартка негизделген, тил боюнча билимди баалоонун эл аралык ченемчөлдөрүнө ылайык иштелип чыккан долбоор. Бул кыргыз тил системасын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Август айында президентке талапкерлерди сынактан өткөрүп, ийгиликтүү ишке ашырды. Эми Кудай буюрса, өкмөт токтомуна ылайык бүгүнкү күндөн баштап сынактын алгачкы этаптары башталат. Онлайн режиминде мына бүгүндөн баштап кыргыз тил системасы өзүнүн тесттик мазмунун жайгаштырды. Ар бир мекеменин кызматкерлери ошол онлайн режиминде өзүнүн билимин баалап көрүп, тигил же бул министрлик, агенттик, мамлекеттик тил комиссиясына өзүнүн графигин берет. Мына менен бул кызматкерлердин фамилиясы менен А2 деңгээлдеги сынакты берет. Бул кызматкерлерим В1 деңгээлдеги сынактан өтөт. Бул кызматкерлерим В2 деңгээлдеги сынактан өтөт. О кызматкерлерим С2 деңгээлдеги сынактан өтүүгө даяр деген графикти берет. Ошонун негизинде тил комиссиясы жалпылаштырылган бирдиктүү графикти бекитип, 1 апрелден баштап реалдуу кыргыз тил аркылуу сынактан өтүү башталат.